көрдүңүздөр, азыркы Осмоналиевдин Айлыкке жатты чыгармасын biraz түшүндүрүп кетчү жерлерин айтып кетейин. Аккордторду көрдүңүздөр, жеңил эле буга чейин колдонуп жүргөн эле жеңил аккорддор, 3 аккорд, кайсы жерде кайсы аккорд колдонулушун көрдүңүздөр. Азыр могу перебойын biraz түшүндүрүп кетсем, жеңил эле алаңсыз деле куплеттерде черткенде могу 5-4-3-2 кылды ылдый өдөдөн ылдый кылып черте бересиздер. Мисалы ушуну эле анан кийин припевке келгенде ылдый 4 кылды, то есть 1-2-3-4 кылды ылдыйдан баштап санаганда чертсеңиздер менимче жакшы болот. Урматтуу достор, то есть куплеттерде 5-4-3-2-3-4-5 кыласыздар, припевде 4-3-2-1-2-3-4 кыласыздар. Ушул эле перебойдун дагы бир түрү менимче жакшы угула турган, бул эң өдөңкү кайсы перебойду чертсеңиздер дагы эң өдөңкү кылдын ордуна аккордду бир толук чертип койсоңуздар менимче жакшыраак угулат. Мисал алсак, могу куплетте чертип атканда 5-4-3-2 кылабыз го, ошону 5-тин ордуна, то есть бир толук чертип туруп 4-3-2 кыласыздар. 4-3-2-3-4 кайра аккордду бир чертип коесуздар. Азыркы жерин байкасаңыздар, эгерде могул аккорддон чертилип келип могул аккорддон могул аккордко өткөндө 5-4-3-2 кылбай 5-4-3 кайра бул аккордко өтүп 5-4-3 кылып туруп, кайрадан ушул эле аккорддон 5-4-3-2-3-4-5 кылып кетсеңиздер ошо туура келет. Мына секенек кылып көрсөтүп кетейин, байкап калыңыздар. Урматтуу достор, айта турган нерселер, анан экинчи куплеттин өзүңүздөр байкагандай, бул комузда чертилген ыр болгондон кийин, эгер комуздай бой кыла алсаңыздар, аны мен түшүндүрө албайм, ондой ритмди өзүңүздөр сезишиңиздер керек. Эгер комуздай кылып колдоруңуздарды иштете алсаңыздар, экинчи куплетте көрсөттүм кандай кылып чертишти, менимче ошого карап черте бересиздер, урматтуулар. Урматтуу достор, үйрөнүп аласыздар, жеңил эле ыр, аман болуңуздар.